24 закон. Өзүңдүн күчтүү жагыңа концентрация кыл. Бир дарак кичинекей, кыйшык, түрүсүк болуп өскөнүнө абдан кыйналчу экен. Ага салыштырмалуу башка дарактардын баары бийигирээк, сулуураак болчу. Дарак чын жүрөгүнөн тигилбактардай сулуу бийик болгусу келчү. Ал дагы өзүнүн бутактарын шамалга тосуп бийик болуп турганды каалачу. Бирок кичинекей дарак асканын үстүндө болчу. Ал кичинекей жерде эптеп-септеп өсчү. Болгон күчүнүн барышынча жерге бекем кирип өсчү. Уздак шамал дайыма уруп турчу. Күн аз эле тийчү. Кайра эле аскадан көрүнбөй калчу бат эле. Ошондуктан кичинекей дарак андан ары өспөй калган. Ал тагдырына таарынгандан башка эчтеке кыла албай калган. Бир күнү эртең менен ал алыскы даланы карап, күндүн нуруна магдырап туруп, ал бир нерсени байкады. Анын алдында ажайып кооздук ачылды. Бир дагы башка дарак ал көргөндүн 1/10 бөлүгүн да көрө албайт. Анын үстүндөгү асказуу аны буздак кардан сактап турчу. Анын кыйшыган түрүсүк дөңгөчү ал турган жерге идеалдуу жарашып турат. Башка берки тегиз жердеги дарактар деле өзүнүн ордуна шайкеш келет экен. Бирок кичинекей дарак баарынан өзгөчө болчу. Анда өтө көп артыкчылык бар эле. Ар бир адам өзүнө берилген таланты менен жашаганды билиш керек. Биз эмнени билебиз, ошого көңүл бурушубуз керек. Эмнебиз бар жана эмнени түшүнөбүз. Бирок адамдар көбүнчө көңүлүн өздөрү эмне билбегенине бура беришет. Эмнеси жок болсо ошону түшүнгүсү келе беришет. Көбүнчөсү ойлойт, менде көбүрөөк талант, жөндөм болсо болмок дешет. Же такыр башкача адам болсо болмок дешет. Мисалы, орукчан адам ойлойт, эгер мен ден соолугум чың болсо, сонун болмок дейт. Бирок анда ал жок. Жалгыз бой эне ойлойт, эгер мага мынчалык көп иштешим керек эмес болсо, мен балам менен көбүрөөк убакыт өткөрөт элем дейт. Бирок ал көбүрөөк иштеши керек. Эгерде сиз кыйын ырдасаңыз же башка идеалдуу талантыңыз болсо, кандай баары жеңил болмок. Бирок андай эмес. Эчтеке жеңил болмок эмес. Анткени ар бир ийгилик үчүн төлөгөндү да билиш керек. Бирок эң негизгиси бизге таандык гана таланттар берилген. Эгер силерде азыр көбүрөөк акчаңар болсо, жакшыраак ден соолук, татыктуу жубай, анда жеңил болмок. Жок. Анда сизде башка проблемалар болмок. Маанилүүсү бизде эмне бар, ошону кандай пайдаланып атабыз. Жашоо сизге эмнени тартууласа да, баары бир башка жашоо жок. Эч ким эчтеке аны өзгөртө албайт. Дайыма ошондой болот. Кай бир адамда башкаларга караганда көбүрөөк талант бар. Адилеттүүлүктү издегенден пайда жок. Бир жагынан биз билбейбиз, ал таланттар үчүн кантип төлөш керек. Экинчи жагынан бизде башкаларда жок таланттар бар. Бирок эң башкысы сөз таланттар жөнүндө гана болуп аткан жок, а бизге берилгенди биз кандай колдонуп атабыз. Сиз үйгө отуруп алып эле башка таланттар жөнүндө ойлоно аласыз. Бирок ал сиздин келечегиңизди өзгөртө албайт. Бул покер партиясы сыяктуу. Жакшы карталар берилген оюнчу оюндун башында гана утат. Аягында баары бир жакшы оюнчу утат. Башкача айтканда, оюнду ким баарынан жакшы билген жана баарынан жакшы ойногон оюнчу. Эгер сиздин айланаңыздагы адамдардын таланты жок болсо, балким сизге башка жолду тандашыңыз керек болот. Бир окуучу англис тил сабагын жакшы билчү эмес. Ага англис тил окутуу методу туура келчү эмес. Ал класстагы эң жаман окуучу болчу. Ал дайыма ойлончу, кантип чет тилин билүү жөндөмдү өнүктүрсөм болот деп. Кийинчерээк ал Америка Кошмо Штатында жашады. Бүгүнкү күндө ал англис тилин бардык классташтарынан жакшы сүйлөйт. Биз башка адамдардын талантын көтөрө чаап мактабашыбыз керек. Биз билбейбиз, башкалардын ийгилиги таланттын аркасынан келгенин, кандай күчтүү машыгуунун аркасынан келгенин. Жеңүүчүлөр билет.
Бардык жакшы жыйынтыктар оор жумуштун аркасынан келгенин. Көпчүлүк адамдар аны түшүнгүсү келбейт. Андай болбосо алар өздөрүнүн актанууларынан ажырап калышат да. Мага дайым эле машыга беришим керек эмес. Баары бир менде ага талант жок деген. Сиз оюнду ута аласыз. Сизге кандай карта келгенине карабастан. Балким сизге көбүрөөк иштеш керек болот. Көбүрөөк убакыт жумшаш керек болот. Бирок жетишерлик чечкиндүүлүк болсо жана сабырдуулук болсо, сиз дайым өзүңүздүн максатыңызга жете алгандай мүмкүнчүлүк болот. Эгер сизге тоскоолдук кезиксе, сиз алардан өтөсүз. Астынан жөргөлөп өтөсүз же үстүнөн аттап өтөсүз. Өзүнүн картасына гана ишенген адам биринчи проблема болгондо эле өзүн таштап салат. Ал токтоп калат да жаңы жакшы карталарды күтөт. Сиз кайсы точкада турасыз, ошондон баштай бериңиз. Абалыңыз кандай болсо да, аны жакшыртууга аракеттениңиз. Күндө аз-аздан кирпичиктин артынан кирпичик коюп. Ар бирибизде өзүбүздүн күчтүү жана алсыз жактарыбыз бар. Көпчүлүгү өзүнүн алсыз жактарын гана көрүшөт да, ошону ийгиликсиздигинин себеби дешет. Биздин ийгилигибиз үчүн жакшы жаңылык, биздин алсыздыгыбыз эчтеке роль ойнобойт. Жакшы розанын бадалы аз тикенеги бар бадал эмес, а кайсында эң кооз гүл бар ошо. Өзүнүн кемчилигинен кутулуп туруп, эч ким бай болгон эмес. Силерди кемчилигиңерди жеңген бай кылбайт, а силердин артыкчылыгыңар силерди бай кылат. Кемчилигиңер менен күрөшүп эмнеге жеттиңер? Эчтекеге. Ошол кемчиликтен кутулгандан башка. Сизде ийгилик же акча көп болуп калган жок. Күчтүү жактарыңызды өнүктүрмөйүнчө орточо адам боюнча каласыз. Биз өзүбүздүн артыкчылыгыбызды өнүктүрүшүбүз керек. Ошол бизди бай кылат. Өзүңөрдүн кемчилигиңерге кайгырбагыла. Именно ошол кемчилиги менен эле бактылуу болуп жүргөндөр толтура. Албетте, сиз өзүңүздүн кемчилигиңизди байкабай кое албайсыз. Антпесе алар сиздин ийгилигиңизди талкалап коет. А сиз анын чечимин таба аласыз. Эгер сизден жакшы бухгалтер чыкпаса, аны жалдап алыңыз. Өзүңүздүн кемчилигиңизди башка жол менен барыш керек болгон мүмкүнчүлүк катары караңыз. Жана өзүңүзгө жетпеген артыкчылыктары бар адамдар менен иштеңиз. Өзүңүздүн артыкчылыктарыңызга концентрация кылып, ошону өнүктүрүңүз. Ошого жардам бере ала турган адамдарды табыңыз. Өзүңүздүн аракетиңизди алардын иши менен бириктириңиз жана аларды шыктануусун өзүңөргө киргизгиле. Албетте, сиз түшүнөсүз, көбүнчө кырдаалды өзүңүз эле түзүп алганыңызды. Алар жаман дагы, жакшы дагы кырдаалдар болушу мүмкүн. Мында контекст жана перспектива маанилүү. Балким каталар жана ийгиликсиздер дагы өзүнүн пайдасын бериши мүмкүн келечекте. Бул карта менен ойногон сыяктуу. Карта өзү жакшы да жаман да эмес. Бардык раскладка гана көрсөтөт. Карталар бири-бирине кандай шайкеш келерин. Силер жашооңорго өзүңөр өзгөрүү киргизишиңер мүмкүн. Кыймыл аракет кылгыла. Кээ бир нерсе оңой эле өзгөрүп калбайт. Балким өзгөрүүгө муктаж эмес. Анда ошону ошондой эле кабыл алгыла. Бири-биринен ажыратып, айырмалаганга үйрөнүңүз. Кемчиликке катылган артыкчылыкты көрө билгенге үйрөнүңүз. Дайыма күлүп шылыңдап жүргөн нерсе, ал сиздин товарный знак болуп калышы мүмкүн. Биз өзүбүздү жакшыраак көрүнгөнгө үмүттөнүп, башкалар менен салыштырабыз. Эгер биз бир нерсебиз менен бирөөдөн артыкча болуп турганыбызды көрсөк, өзүбүздү ийгиликтүү деп эсептейбиз. Мында салыштыруу способу шектүү. Балким башка адамдар андан ары өзүн өнүктүргөндү токтотуп койгондур. Андай болгондо биз башка адамдын ийгиликсиздигинин артына жашынабыз. Эгер кимдир бирөө бизден ашып турса, ошону менен өзүбүздү салыштырган дагы шектүү. Биз дайыма өзүбүздөн кандайдыр бир сфера боюнча бизден артык адамдарды табабыз.
Ошентип биз чечкиндүүлүктү, өзүбүзгө ишенүүнү жоготобуз. Тескерисинче адам өзүнө көңүлүн топтосо, өзүнүн уникалдуулугун түшүнөт. Ошондуктан салыштыруу мүмкүн эмес жана маанисиз. Биз өзүбүздүн чегибиз менен гана баалай алабыз. Биз өзүбүздү кандай адам боло алат элек, ошол адам менен салыштырышыбыз керек. Сизге окшогон башка бир дагы адам жок. Сизге гана белгилүү способ менен жасай ала турган ишти эч ким жана эч качан жасай албайт. Баарын сиздин личный способ опытыңыздан жана сиздин мүмкүнчүлүгүңүздүн комбинациясына көз каранды. Балким сиз айтарсыз, сиз жасап жүргөн ишти башка деле адам жасап жүргөн деп. Биринчиден, бул күмөндүү. Бирок маанилүүсү башка. Сиз гана ушу менен алектенгенсиз, башка эч ким эмес. Жана ошондой болмокчу. Сиздин ордуңузду бир дагы башка адам ээлей албайт. Канчалык өзүңүздү башка адам менен азыраак салыштырсаңыз, ошончолук өзүңүзгө концентрация кыласыз жана ошончолук өзүңүздүн уникалдуулугуңузду, артыкчылыгыңызды түшүнөсүз. Эч убакта өзүңүзгө башка адамдардын артыкчылыгын каалабагыла. Өзүңөрдүн артыкчылыгыңарды өнүктүргүлө. Баса, башка адамдарга салыштыруу көрө албастыкка, кызганууга алып келет. Зависть, утулуу сезиминен пайда болот. Өзүңөрдү башка менен салыштырууда. Мунун башталышы өзүңө болгон ишенимдин жетишсиздиги. Азыраак таланттуу адам андан бийигирээк турган адам менен сүйлөшкүсү келип аткандай, ага завидовать этип, аны менен связь түзгүсү келет. Өзүн башкадан жаманыраак сезген адамда өзүн жакшыраак сезген адамга жетиш үчүн эки мүмкүнчүлүк бардай сезилет. Ал анын деңгээлине жетет, же аны өзүнүн деңгээлине чүйрөт. Шаардагы эң бийик зданияга жетиш үчүн эки способ бар. Же башка зданиялардын баарын бузабыз, же өзүбүздүн зданиябыздын үстүнөн иштейбиз. Жогорку деңгээлге чыккысы келбеген адамдар башкаларды өзүнүн деңгээлине чүргөнгө аракет кылышат жана аларды кайра жамандайт. Анткени жакшы адамды тоноп алуу оңой эмес. Зависттин эң жаманы ийгиликтүү адамды жамандоо эмес. Завистливый адам өзүн жакшы болгонго мүмкүнчүлүктөрүн жоготконунда. Ал өйдө көтөрүлгөндүн ордуна ал күчүн башкаларды ылдый чүргөнгө коротот. Ошондой эле кызганууда да ошондой болот. Өтө күчөтүлгөн кызгануу бул өзүнүн ишенимдин жоктугун аныктайт жана татыктуу болбой калуу коркунучун аныктайт. Бул сезим дагы өзүн башка менен өтө эле көп салыштыра бергенден пайда болот. Көбүнчө жубайларда өтө жаман кызгануулар болот. Эң жаманы башка бирөө үчүн кызыктуу болгондун ордуна кызганчаак адам өзүнө байлап алганга умтулат. Бирок бул эртеби кечпи алсыздык катары кабыл алынат. Ошентип ревность мамиленин бузулушуна, андан кеткенге алып келет. Ката түшүнүк бар. Кызгануу бул сүйүү деген. Бул туура эмес. Сүйүү коркунуч бар жерде, көз карандылык бар жерде жашабайт. Сүйүү өсүп чыгат, ал эркиндик берет. Кызгануу болсо чынжырга байлап койгонго аракет кылат. Парализовать этет, муунтат. Кызганчаак адам өзүнүн жубайы аркылуу көргөзгүсү келет. Ал башкалар менен жакшы эле мамиледе болот. Башка өзүнө туура келген адамды таппай калгандан коркуп, кээ бир адамдар өздөрүнө башкаларды байлап алышат. Бул өтө көп убакытка чейин созулат. А чындыгында мында өзүнө татыктуу башка адамды таба албайм деген коркунуч жатат. Өзүнүн оюнда өзүн татыктуу эмесмин деп эсептеген адам өзүн сыйлабайт. Өзүн сыйлабаганын өзүнүн жубайына өткөзүп берет. Кызганчаак адам кызгануу менен урушууга себеп издешет. Завистливый адам байга зыян келтиргиси келгендей. Кызганчаак адам өзүнүн бактысын, сүйгөн адамынын бактысын талкалайт. Албетте сүйгөн адамынын ишенимин өзүнүн жаман ойлор үчүн колдонгондор бар. Бирок күч менен өзүнө байлап алуу,
аракетинде эч кандай майны жок. Эгер адамдар бири-биринен дал келбесе же муктаждыктары канааттандырбаса, ажырашып кеткен эле жакшы. Эмне үчүн адам өзүн кемсинтиш керек? Бирөөнү өзүнө байлап алыш үчүн. Аны баалабаган же баалагысы келбеген адамды. Кызганууга жакшы мамиле кылууда эч майны жок. Тем более кызганчак кишинин талаптарын орундатуу. Анткени кызганчак адамдын дарысы кызганчак адамдын өзүндө гана. Ага өзүнө жана өзүнүн күчтүү жактарына концентрация кылганды үйрөнүшү керек. Биз кандай потенциалыбыз, сулуулугубуз бар экенибизди түшүнгөндө, биз ыраазычылыкты, бакытты, тынчтанууну сезебиз. Кызганууга же көрө албастыкка орун калбай калат. Сиз дароо эле абалыңызды өзгөртө албайсыз. Бирок башка абалга түшкөндү каалап, убактыңызды, күчүңүздү коротпоңуз. Жөн гана аракет кылганды баштаңыз. Сиздин күчүңүздүн жете албаган башка нерселери да бар. Аларга өзүңөрдүн энергияңызды коротпоңуз. Сиз эмнени жасай аласыз, ошого оюңузду топтоңуз. Жеңүүчүлөр өзүнүн жашоосун өзүндө болгон краскалар менен тартат, бирок жакшы кылып тартышат.